Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу теле көрүүчүлөр, Сана телеканалына Таңкы Кыргызстан бүгүн бизде конокто өзгөчө конок чакырдык сиздер үчүн. Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик жана маданият жана искусство университетинин ага окутуучусу жана ошондой эле Дарыкүл Күйүкова атындагы сыйлыктын ээси бүгүн бизде конокто. Кундуз Макеева, саламатсызбы эже? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, абдан жакшы. Жакшы. Алгачкы эле суроондон баштагым келип атат. Сиздин таңыңыз кандай башталат? Менин таңым ар дайым саат 7-те турмай, эртең менен туруп, балдарымды мектепке даярдап, тамак берип, аларды жөнөтүп коюп, анан өзүм жумушка жөнөйм. Жакшы. Азыркы убакта эми сизди актриса катары дагы көп жаштар таанып калды. Анан буга келип калууга эмне себеп болду? Буга келип калуунун себеби өзүмдүн кызыгуум, баягы бала чагыңдагы кыялым, ошол кыялымдын баягы ишке ашыруу үчүн кайра-кайра окуп, кайра-кайра билим алып, изденип, анан ушул чөйрөгө келип калдым. Жакшы. Азыркы убакта сиз Бибисара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетине сабак берип келесиз. Анан речьтен сабак берем деп калдыңыз. Анан ошол жөнүндө кыскача маалымат айтып берсеңиз. Речь жөнүндө маалымат берсем, речь деген түшүнүк бул сүйлөө да, сүйлөө маданияты, сүйлөө этикасы, сүйлөө техникасы да. Жеке эле жашоодо актерлор гана же болбосо эфирге чыккан алып баруучулар гана так жакшы сүйлөбөстөн, жеке жашоодо адамдын жашоосунда абдан чоң ролду ойнойт. Мисалы, так сүйлөш керек, жеткиликтүү сүйлөш керек, сөздүн аягын жебейт, жакшы сүйлөш керек да. Балдар менен, актерлор менен мен ошол багытта иш алып барам. Ал иш алып барганда биринчи биз актерлор менен иштегенде так жакшылап сүйлөш үчүн дем алуу көнүгүүлөрүн иштейбиз. Дем алуу көнүгүүнү иштеп жакшылап түшүнүп алгандан кийин актерлор алардын үндөрүн ийкемдүүлүк кылганга ар кандай көнүгүүлөрдү иштейбиз. Андан сырткары ушу жак, тиш, тил жакшылап мындай так сүйлөш үчүн ошого карата ар кандай көнүгүүлөрдү жасап иштейбиз. Анан ошонун көнүгүүлөрдү иштеп түшүнүп алгандан кийин сөз көтөбүз, сөздөн сүйлөм көтөбүз, сүйлөмдөн жаңылмаштарды айтып турабыз. Анан биздин өзүбүздүн жанагы санаттардан, термилерден, кара сөз түрүндө айтып, тилди курчутуп калыпка салып алабыз. Жакшы. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, эксперимент кылып көрсөк кандай дейсиз? Ошол дем алуу көнүгүүлөрдү кылып эфирден. Туура айтасың. Биринчиден, эң биринчиден бул актер үчүн же болбосо адам үчүн өзүн өзү таанып билүүсү керек да. Ал үчүн кандай дем алыш керек? Адам туура дем алыш керек. Мурдубуз менен алышыбыз керек дагы. Ошол алынган дем өпкөгө кетет дагы. Ошону кармап туруп, кайра оозубуз менен сүйлөгөндө ошол дем кайра чыгат да. Ошон үчүн биринчиден дем алуу көнүгүүсүн сага көргөз сени менен мастер-класс өтөлү. Келиңиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Сана телеканалы Таңкы Кыргызстан туура сүйлөгөнү, туура дем алыш керек. Туура сүйлөш үчүн, жакшылап так сүйлөш үчүн дем алууну үйрөнүп алышыбыз керек. Демди кантип алыш керек? Мисалы, мурдубуз менен алышыбыз керек. Эч убакта оозубуз менен дем алганга болбойт. Себеби биринчиден оозубуз менен дем алганда муздак аба кирет, болбосо айлана чөйрөнүдө кандай кир аба болсо, ошол тамакка оозубуз менен алганда тамакка кирет дагы. Бул жака киргенде микробтор кирип, тамак кычышат, же болбосо тамак ооруйт, ар кандай тамак ооруларды пайда кылат. Ошон үчүн мурдубуз менен дем алыш керек. Мурун менен дем алганда мурун жылытат биринчиден, анан абаны тазалайт дагы, анан жылуу аба акырындан өпкөгө кетет. Ошон үчүн дем алыш керек. Жөн эле мурдубуз менен алабыз. Уктап атканда, терең дем алганда, деп, эгерде биз демди алганда, жөнөкөй биринчи актерлор киргенде сөзсүз дем алабыз дегенде сөзсүз деп өпкөнү мындай аябай толтурганда дагы бул өпкөгө кетпейт. Мынтип кере дем алганда бул көкүрөктө калып калат. Көкүрөктө дем алып калынган дем сөзсүз түрдө тамакты кысып коет дагы, тамактын связкаларын бууп коет. Анан ошондо адам уже каалайсыңбы, каалабайсыңбы тиштенип сүйлөйбүз. Ошон үчүн бул алынган дем өзүнөн өзү акырын өпкөгө түшүш керек дагы, көкүрөк бош болуш керек. Ошондо жаакты кандай болсо да, кандай сөз сүйлөбөйсүң, жаак активный иштейт да, мындайча айтканда. Ошон үчүн биз биринчи жөнөкөй тил менен, жөнөкөй түшүнүк болуш үчүн
гүлдү жыттайбыз, жөн эле гүлдү жыттайбыз, гүл жыттагандай деп жыттайбыз. Анан ошону кармап турабыз. Анан кайра чыгарыш керек, оозубуз менен чыгарыш керек аны. Ооба. Кайра дем алдык, оозубуз менен чыгарабыз. Мына ушуну көнүгүүнү күнүгө жасайбыз. Жасагандан биринчи түшүнүк алып үйрөнүп алгандан кийин аны бат алып бат чыгарыш керек. Мындайча айтканда, аны жөнгө салыш үчүн күчтүү алып күчтүү чыгарыш керек да. Буну канча убакыт кылабыз? Муну бир канча жолу кайталаш керек. Бир эле жолу эмес же 5 эле жолу эмес. Адам студент түшүнүп, же болбосо сен түшүнүк алганга чейин бир топко чейин ушуну кайра кайталап жасатышыбыз керек. Мисалы, алып кайра чыгарып көрсөң азыр. Чыгар. Жөн эле алдың, мына кайра чыгарып атабыз. Жөн алдың, кайра чыгарып атабыз. Эми ушуну мындай активный алып туруп, активный чыгарыш керек, мисалы. Кайра. Күчтүү чыгарыш керек. Мындайча айтканда, ушу алынган демди түртүш керек. Оозубуз мененчи түртүп чыгарыш керек. Бул жөнөкөй жашоодо сүйлөгөндүн ыкмасы да. Мисалы, күчтүү так эмне кантип сүйлөш керек? Мына күчтүү так демди алыш керек, анан таптап чыгарып түртүп сүйлөш керек. Так сүйлөш керек. Ошого жардам берет. Ошондо могу жак каалайбызбы, каалабайбызбы, так таптап анан күчтүү чыгат сөз. Эгерде бул техниканы анан жакшылап өздөштүрүп алганда, адам бир топко чейин чарчабай жөн эле сүйлөй берет. Анан жанагы сүйлөгөндө биз кээде башын сүйлөп коюп, аягын жөн эле таштап коебуз го. Ооба. Башын айтасың, аягын жеп коебуз. Сөздүн башын айтасың, аягын жеп коесуң. Көп учурда биз жашоодо мындай сүйлөгөнгө көп деле маани бербейбиз да. Биз качан мына сахнага менен аралашып, ушул сахнада балдар менен иштөө процессинин негизинде туура сүйлөш керек турбайбы? Мына техникасын туура пайдаланып, туура үйрөнүш керек экен. Ошол багытта балдар менен иштеп, алардын мисалы ар бир тамганын айтуу эрежесин үйрөтүш керек. Мисалы, А тамгада А ооз ачылыш керек, А активный ачылыш керек. Б дегенде Б, И болуш керек. Же болбосо И, А, мисалы, биринчи ушу жанагы дем алууну үйрөнүп алгандан кийин үнгө жараша, ийкемдүүлүккө жараша, мисалы, нотадагы 8 нота болсо, мисалы, додон дого чейинки 8 нотада балдарды ошондой үндөр менен айттырабыз. Көнүгүүлөрдүчү, мисалы, биздин тамгалар үндүү, үнсүз тыбыштар менен, тамгалар менен биз көнүгүүлөрдү ар кандай тондорго берип, мисалы, нотадагы 8 тонго бөлүп, ошол үндөргө айттырабыз. Мисалы, үндүү тыбыштардан И, А, О, У, И, Ö, Ү деп. Мисалы, ар бир тамга өзүнүн ордунда туура так жакшы айтылыш керек. Ö дегенде Ö ачылыш керек, ооз. Ү дегенде Ү, болсо ачылыш керек. Ар бир тамганы туура ушул үндүү тамгалар менен биз көнүгүүлөрдү жасатып, үйрөтүп алып, дем алуунун ордуна коюп, жакшы алганды үйрөнгөндөн кийин, ушул тамгаларды туура айтылгандан кийин, бул үндүү тамгаларды айттырып үйрөтөбүз. Андан кийин ушул эле үндүү тамгаларга каткалаң тамгаларды кошуп, муундарды үйрөтөбүз. Мисалы, П, К деген, мисалы, Пи, П, Па, По, Пу, П, Пө, Пү. Ушуну эле кайра активный айттырабыз. Буну биринчи жапыс тондо айттырабыз. Мисалы, Пи, П, Па, По, Пу, Пы, Пө, Пү. Же болбосо И, А, О, У, И, Ö, Ү деп айттырып. Ушул эле көнүгүүнү 5 жолу айтыш керек. Бир эле демди алдың. Мисалы, Пи, П, Па, По, Пу, Пы, Пө, Пү, Пи, П, Па, По, Пу, Пы, Пө, Пү. Ушуну 3 жолу же болбосо 5 жолу айтыш керек. Бир дем менен. Ошентип атып эле дем алуу көнүгүүнү ушинтип жасатып, үн менен иштеп, жана тамгаларды так кайра айттырып, муну бир канча жол, бир эле жолу айтылганда адамдын артикуляциясы, дикциясы жагы ордуна келбейт. Муну күнүмкү турмушта актерлор иштейт. Эртең менен турдуң, кандай чай менен тамакты кандай ичсең, актер үчүн бул ошондой керек да бизгечи. Анткени сүйлөп, роль аткарып, сахнага чыгып, элдин алдына чыгып, баягы
иш алып барабыз да. Ошон үчүн бизге аябагандай керек. Мисалы силерге да аябагандай керек. Мисалы эртең менен турдуң, сөзсүз күнү гимнастика жасагандын ортосунда ушу артикуляция менен, дыхание менен сөзсүз түрдө иштеп алыш керек. Бул аябагандай жардам берет. Тиштенбей сүйлөш керек. Аябай жакшы сүйлөш керек, үндөгөн коңур болуш керек. Мисалы коңур болуш үчүн жанагыдай нота менен мисалы додон дого чейинки көнүгүүлөр жасаш керек. Жанагы эле мен айткан и а о у ы дегенде эле кайра и а о у ы и а о у ы и а о у ушинтип бийик баскычка чейин кайра айтылат. Ушул эле кайра пи пе па же болбосо ки ке ка, анан жанагындай р с дефектилери бар. Мисалы жана мүчүлүштөр бар. Студенттер менен өзгөчө басым жасап иштейсиң. Алар менен мисалы с деп айтылган айтып мындай дефекти бар студенттер бар. Аларга болсо жалаң с катышкан сөздөрдү же болбосо сри, сре, сра дейсиң, анын ортосунда рны кошосуң. Мисалы рны айта албагандар бар, сын айта албагандар барга өзгөчө басым коюп, өзгөчө көнүгүүлөрдү айтып иштейсиң да. Анан ал көнүгүүлөрдү жасаткандан сырткары көнүгө эле ошол көнүгүүлөр жасалат. Бирок ошонун негизинде аларга кайра сөздөн кошулат. Мисалы самолет, мисалы сагызган же болбосо карга, трактор дегендей сөздөрдү айтырасың. Же болбосо татаалдаштырылган, мисалы капитализациялаштырылгандыкындагылар дансыздарданбы? Же болбосо приватизациялаштырылгандыкындагылар дансыздарданбы? Деп мисалы да ушундай узун татаал сөздөрдү айтып, анан келип жаңылмаштарды айттырабыз. Мисалы жаңылмашты деле ошол үн ийкемдүү болуш үчүн, баягы уккулуктуу болуш үчүн, жагымдуу болуш үчүн дагы биринчи жапыстондо мисалы жаңылмаштарды айтсак, мисалы сывызгычылар сывызгысын сызгырылтат, сывызгысылар сывызгысын сызгырылтса, биз сывызгыбызды сызгырылтпай, ким сывызгысын сызгырылтат. Биринчи жай шашпай түшүндүрүп айтат. Анан экинчисин ушун эле күнүмкү жашоодогу үнүбүз менен сывызгычылар сывызгысын сызгырылтат деп мисалы ушул айтылат. Анан кайра ушул эле сывызгычылар сывызгысын сызгырылтат. Мына бат айтыш керек, бийик нота менен, бийик үндү айтыш керек. Ошентип этап менен үн менен дагы иштейбиз. Этап менен артикуляция, жак, эрин, тиш деген көнүгүүлөрдү иштейбиз. Анан эле жаңылмаштарды айттырып алгандан кийин ар кандай мисалы биздин термелерден ак кан суу же болбосо заман, же болбосо жөнөкөй жанагы балдардын оңой айтылган эки сөздөн турат, аягы уйкашкан ушундай сөздөрдөн, оңой ырлардан алып балдарга айтабыз. Ал мисалы 10 сап болсо 10 сапты бир дем менен айтыш керек, бир дем алып туруп, ошол бир алынган демди 10 сапка жеткириш керек, кайра 15 сапка жеткириш керек. Анан ошентип ошо 10 сапты айтылып атабы, бир алынган дем менен айтып машыгып үйрөнүп алдыбы? Анан кайраган 20 сапты кошуп беребиз. Мисалы 20 саптан айтылган сөздү бир дем менен айтыш керек. Ошентип бара-бара такшалып үйрөнөт. Анан ал ушул техникаларды өздөштүрүп алгандан кийин биз сөзсүз чыгармалардан, болбосо ар кандай акындардын жазган ырларынан көркөм окуйбуз. Андан сырткары поэзияны үйрөнүп алгандан кийин чоң чыгармалардан, кара сөз түрүндө чыгармалардан биз монологдорду айтабыз, же болбосо кыскача үзүндүлөрдү айтабыз. Ошентип такшалып биз актерлорду 5 жыл ушу сахна кеби сабагы, анан көркөм окуу сабагы деген сабакты 5 жыл окуп үйрөнүшөт. Анан 5 жыл ичинде анан сүйлөбөгөн киши да сүйлөп чыгат бизден. Жакшы, анан ырыга, сыга тили келбеген студенттер келип калат деп атпайсызбы? 5 жылда тили келип чыгабы? Ооба, эгерде туубаса баягы кээ бирөө туубаса төрөлүп калган балдарды оңдош кыйын. Анткени ал ошо туубаса ошондой болуп баягы дефект менен төрөлүп калат. Кээ бирөө болсо баягы жашоосунан көп баягы маани бербегендиктен, же болбосо үйдө баягы эркелик менен чоңоюп өсүп калгандар, баягы көп маани берилбей ошол бойдон жанагы чулдурап сүйлөгөн бойдон калып калат дагы. Ошол бойдон калыптанган балдар бизге келгенде 5 жылда баягы үнү дагы ачылып, артикуляциясы, сүйлөгөнү дагы тим эле ушундай тим элечи
уккуң эле келип калат. Кээ бир балдардачы биринчи курста келгенде байкайсың, эч нерсе билбеген мындай катардагы адамдар келет. 5 жыл ичинде алардын сүйлөөсү, баягы ички органикасы, актердук жагынан дагы баардык жагынан өсөт да 5 жылда өзүңдүн көзүңдүн алдында өсөт да ошол балдар чанан ар бир экзамен сайын, ар бир этап сайын экзамен бересиң. Ар бир мисалы бул экзаменде кичинекей жанагындай көнүгүүлөрдү айтсаң, кийинки экзаменде биз сөзсүз тамсил алабыз, тамсилдерди айтат характер, образ менен. Андан кийинкисиде мисалы чыгармалардан өзүндү айтабыз да, ошо этап менен биздин көз алдыбызда өзүбүз мисалы ар бир экзаменде даярдайбыз дагы көрөбүз. Биздин кафедра кабыл алат. Анан ошондо ар бир мисалы бул бала канчалык деңгээлде өздөштүрдү, кандай баягы билим алды, канчалык деңгээлге жетти. Мисалы анан ошол ар бир баланын баягы бул бала мындай үнү жакшы болуп калыптыр, бул баланын баягы сүйлөөсү жакшы болуп калыптыр, мунун үнү өсүп калыптыр деп анан ар бир немени белгилеп алып, же болбосо бул мындай экен, мунун бул жагын оңдош керек экен. Ар бирөөнүн баягы сын пикир, мисалы мугалимдер да айтат да, мындай болуп калыптыр, жакшы жетишкендик бар, же болбосо туура эмес жакка кетип баратыптыр деген сыяктуу сын пикирлер менен биз мугалимдер чогуу кабыл алат дагы. Анан ошол талдоонун негизинде кимде кандай мүчүлүштүк болсо, кийинки семестрде, кийинки экзаменде биз ошол багытта иш алып барабыз. Улам баягы оңдоп, улам түзөп, улам оңдоп, анан ошонун негизинде баягы 5 жылдагы балдардын жетишпеген жактарын, көп жактары оңолуп, жакшы сүйлөп, алды болсо телевидениеда иштеп, театрларда иштеп, анан ар кандай тойлорду алып барып, өзүнөн өзү такшалып, баягы кол арага жарап, мындайча айтканда баягы биз окуткан билимдин баягы текке кетпейт дагы өздөштүрүп алып кетишет. Жакшы. Анан сиздин аткарууңуздагы бир Кыргызстандагы эң оор деген жаңылмашты угуп көрбөйлүбү? Акырын, анан кадимкидей, анан тез багытта кандай дейсиз? Эң оор деген ушу Кыргызстанда кайсыл жаңылмач? Жаңылмаштардын эми ар кимге ар кандай да. Мисалы сага мисалы жаңылмаштар толтура да, мындай эске да келбейт да. Өзүңүзгө жакканынан болсо. Мисалы жанагын эле айттым, сыбызгычылар сыбызгысын сызгырылтат. Сыбызгычылар сыбызгысын сызгырылтса, биз сыбызгыбызды сызгырылтпай, ким сыбызгысын сызгырылтат. Болбосо эртең аркарлар марчага марчалайт, эртең аркарлар марчага марчаласа, биздин жердеги аркарлар марчага марчалабай, кимдин жериндеги аркарлар марчага марчалайт. Мисалы ушуну эле биринчи шашпай айтыш керек да. Эртең аркарлар марчага марчалайт. Эртең аркарлар марчага марчаласа, биздин жердеги аркарлар марчага марчалабай, кимдин жериндеги аркарлар марчага марчалайт. Кайра эле ушуну жашоодогу кичине батыраак, анан турмуштагы үн менен айтыш керек. Эртең аркарлар марчага марчалайт. Эртең аркарлар марчага марчаласа, биздин жердеги аркарлар марчага марчалабай, кимдин жериндеги аркарлар марчага марчалайт. Батын. Эртең аркарлар марчага марчалайт. Эртең аркарлар марчага марчаласа, биздин жердеги аркарлар марчага марчалабай, кимдин жериндеги аркарлар марчага марчалайт деп айтыш керек да. Мисалы ушуну эле кайра айттырыш керек, же болбосо мындан башка дагы толтура го жаңылмаштар, аябай толтура да. Ушинтип күнүгө айттыра бересиң да, анан ошентип тарбияланып чыгышат. Силер дагы ошол жаңылмаштардан көбүрөөк айтып, ушул эле тондорго бөлүп, кайра баягы күзгүнүн алдында өзүңдү текшерип, бет маңдайыңды өзүңдү көрүп, канчалык деңгээлде жагың ачылып атат, канчалык деңгээлде так айтып атасың, канчалык деңгээлде сүйлөп атасың. Ар бир адам өзү менен өзү иштеш керек да. Биздин чыгармачылыкта мисалы 1% талант болсо 99% эмгекти талап кылат деп коет. Ошон үчүн иштеш керек, күнүгө иштегенге туура келет да. Баягы биз окууну бүткөнүмө 15 жылдан ашык убакыт өттү да, бирок ошол 15 жылда көп баягы студенттерге билим бересиң, андан сырткары ушу телевидениедан журналист кыздар келет, балдар келет, үйрөтөсүң. Мындай карасаң, мындай мен өзүмдү ойлойм да, багажым аябай толтура, мен көп жаңылмач билем, көп тамсил билем, көп чыгарма билем деп дей бересиң да, бирок сен өзүң айта келгенде баш аягың таппай каласың да кээдечи. Бирок эгер сен балдага үйрөтүп атканда
өзүңдүн оозуңа келе берет кээдечи. Мисалы ошол эле чыгармадан үзүндү алсаң, ар бир чыгарманы издейсиң да, иштейсиң, сөз менен иштейсиң, образ менен иштейсиң, анын баягы ийкемдүүлүгү менен иштейсиң. Бул сөзгө мисалы басымды көбүрөөк коюш керек. Бул сөз эң негизги сөз бул депчи, мисалы сөздөр менен талдап иштейсиң да, ошондо сен өзүң жаттап коесуң. Кээде тиги бала таппай калса, мен айтып коем да. Анан баштан аяк ошол чыгарманы билем дейсиң, бирок ошону баштан аякка мен өзүм айтып көргөндө баш аягын таппай калам да. Балдар менен иштеп атканда эмнегедир өзүмө кайра келет да. Любой кайсы жери болбосун дагы, мисалы балдарга унутуп калса, айтып подсказка алып, айтып бере берем да. Көп чыгарманы билем дейсиң, бирок ошондо деле кээ бирөө эсте калат, кээ бирөөнү унутуп каласың, кээ бирөө учурунда унутуп калсаң, башка учурда ошол сөздү эстейсиң да. Чыгармалардан да көп чыгармаларды окуганга туура келет, бирок кээде бул чыгарманы окубай калып турум, билбейт экенмин дегенде, аны бир сыйра кайра казып иштегенде эсиңе келет, көрсө бул чыгарманы окуган турбаймынбы депчи. Мисалы багажың толо берет, бирок бир кайталамайынча баягы эске келбейт да. Түшүнүктүү. Абдан жакшы, пайдалуу кеңештер болду. Жалпы негизи эле сахна адамдар эмес, жөнөкөй адамдар дагы туура сүйлөөгө ушул көнүңдөрдү колдонсо болот деген тилекти айта аласыз да, туурабы? Туура. Баягы биз кичинекей баланы ошо кичинекей сүйлөп атканда, тили чыгып баштагандан баштап тарбия беришибиз керек экен да. Биз орустарга окшоп, эң кичинекей балдарды биз ай деп үйрөтөбүз, жакшы деп үйрөтпөйбүз да. Ошо жөнөкөй эле ушул мисалдардан айткым келет да, же болбосо жөнбө деп коркутабыз. Орустар антпайт да. Нельзя, тиги бу деп, алар так даана сүйлөп, кичинекей балага чоң кишиге мамиле кылгандай өзлөрүнүн эле тилдери менен үйрөтөт. Биз эмнегедир туура эмес үйрөтүп алат экенбиз да, анан кайра туура эмес сүйлөп атасың деп, биз баланы күнөөнү баягы балага коебуз да, анткени өзүбүз күнөөлүү экенибизди эске албайт экенбиз. Чоң рахмат. Анан жалпы теле көрүүчүлөргө каалоо тилек. Жалпы көрүүчүлөргө каалоо тилегим кыргыз элибизде тынччылык болсун, токчулук, молчулук болсун, ынтымак болсун, ыйман болсун. Анан ар бирибиз баягы кандай десем, туура сүйлөйлү, сүйлөө маданиятыбызды, өзүбүздүн тилибизди жоготпой, муунда муунга сактап калганга аракет кылалы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскертүү кетчү нерсе, бүгүн бизде конокто Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик жана искусство университетинин ага окутуучусу Кундуз Макеева болду. Чоң рахмат сизге. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз.